Салам достор, мен сіздерге құрақтың арқасында материалды қандай қырқышты көрсетіп қояйын. Мынаке бүктіп аламыз дағы материалды көп қабатты қылып. Құрақ менен бердей қыламыз десек, 21-22 қылып сантиметрлеп шығамыз. Мен азыр 22 сантиметр қылатам. Оны 40 аламыз, 20-20 қылып. Анан болду, құрақтардың арқасына кеңири жетет. Мынаке эми 40 кылып 20 кылып 40 чыгабыз болду. Биз құрақтардың аркасына ушундай чыттардан же болбосо профессионалдардан койсок болот. Иши кылып чоюлбай турган материал жакшыраак болот. Берки чоюлгандардан караганда чоюлбагандарды каттыбырактарды алсаңыздар сиздерге кичине ыңгайлуу жана кыйналбайсыздар. Мына ушинтип кыркып коебуз. Зов природы. Полет опылителей. Сиздер дагы ушинтип кыркып алып, курак тегип көрүңүздөр, үйрөнүңүздөр. Бул кыркындыларын бириктирип, кайра төрпүштүк чыкпай калгандарын тегип туруп, ушундай 20-20 размер кылып алсак болот. Буну дагы мурга түрбөй алып койсок болот. Ошол эгер үйрөнгүңүз келсе, видеолорду карап эле үйрөнө алсаңыз болот. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат. Лайк басып, подписка басышты унутпаңыз. Биз менен бирге болуңуз. Что же, я всегда хотела увидеть пользу от моего уменьшителя. Все будет хорошо. Максимально крупный план того, что пчела делает внутри этого цветка. Как там внутри, Крис?